өмүрү бирөөгө кошмат кылган эмес. Бирок сиз кемчиликтерди айтып коюнга эркиңиз жетет да бийликтин. Сөзсүз айтып эле келатабыз. Баары эле жакшы деп айтышка мүмкүн эмес. Бакиевдин режими же Бакиевдин кадрлары кайра келип атат деген болсо, эч мен мындай эрен-төрөн көрбөйм. Ашишов Бакиевдин убагында эмес, ал Акаевдин убагында келген. Айым үчүн бир эле Бакиевге байлаш керек. Атамбаевди жеке мен же сиз эмес, коомчулук баары эле билип калды. Жээнбектин убагында иштегендер да бар, Атамбаевдин убагында иштегендер да бар. Көп эле Бакиевдин деп ушуга басым болуп кетти го. Жок, так эле ачык эле айтып келатам. Мындай кемчилигинде эле жетишкендигин дагы. Роза Отунбаева эл шайлаган эмес. Ал эми Жээнбек каалайбызбы, каалабайбызбы 3 жыл президент болуп иштеди да. Мени тааныгандар, жакындан билгендердин баарынан сураса болот. Мен Хандан Бектен кайра тартпайм. Jamendo.com Салам Автор ТВ медиасынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн биздин политик берүүбүздүн коногу Жогорку Кеңештин депутаты Нурланбек Шакиев агай. Саламатсызбы? Алгачкы эле суроом болсун. Сизди буга чейин Жогорку Кеңешке төрага болот деп ушундай кептер тараганда, анан мындай алып карап көрсөк, азыр мындай орун бөлүштүрүү дагы эле жүрүп жаткандай да, дагы эле баягындай орун талаштар, ортодо тирештер сыяктуу мындай элес болуп атат да, бизгечи ошо кызык. Ушул боюнча эмне деп айта аласыз, өзүңүздүн комментарийиңиз? Эми албетте ошол элдин оюнда, оозунда ошондой сөздөр болуп турганы бул табигый көрүнүш. Мен ойлойм ошо элдин, коомдун кайсы бир катмары ошондой ойлоп, ошондой ошол жерден көргүсү келгени бул мен үчүн сыймак албетте. Бирок бардыгы Алланын буйругундай болот. Алладан буйрук кандай болсо, ошондой. Ошол. Сиз буга чейин белгилүү бир телеканалдарды жетектеп турганда Курманбек Салиевич жөнүндө фильм көргөзүлүп, коомдо мындай чоң резонанс жаратканда, азыркыга чейин эле сизди мындай ошол жагыңызды да эстеп, ошол адам катары эстеп кетип да, анан кийин азыр коомчулукта ушу Бакиевдин кадрлары келип атат, ошол системалар кирип атат деп мындай дүрбөлөң болуп атпайбы элчи? Анан ушуга сиздин пикириңиз кандай? Чын эле бизге ошол эски кадрлар, Бакиевдин режими деп айтабызбы, кандайдыр ушул нерселер болуп жатабы саясатта? Мындай да, биздин Кыргызстан чакан өлкө. Бардык кадрлар кайсы гана мамлекет башчынын убагында иштебесин, мындай эл көрөт, тааныйт, билет, ошол эле адамдар деп ойлойт. Туура, себеп дегенде бизде ошондой кадрдык потенциал аябай аз да, аябай аз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, ким болбосун, колунан иш келсе, коррупциялык схемаларга аралашпаган болсо, коомдун алдында, элдин алдында мындай аброй болсо, мурда кийин өзү иштеген жерлерде ийгилик тарых жасаган адамдар болсо, кимдин кадры болбосун? Акаевдинби, Бакиевдинби, Атамбаевдинби, Жээнбековдунбу, Жапаровдунбу, алар иштеш керек. Мен ошондой түшүнүктөмүн да. Анан бунун кадры, бул тигинин кадры деп жерип, колунан иш келген адамдарды аркага сүрүп, анан колунан иш келбеген адамдарды бул биздин адам, биздин кадр деп ишти алып келип, өнүгүүнүн ордуна өксүк жаратуунун эч жакшы жагы жок да. Анан эми Бакиевдин режими же Бакиевдин кадрлары кайра келип атат деген болсо, аны эч мен мындай эрен-төрөн көрбөйм. Себеп дегенде ошол учурда мыкты иштеген адамдарды азыркы бийлик тартып атат да, чакырып атат. Бул жерде Бакиевдин эмес, Акаевдин убагында иштегендер да бар. Жээнбектин убагында иштегендер да бар, Атамбаевдин убагында иштегендер да бар. Көп эле Бакиевдин деп ушуга басым болуп кетти го. Жок, санагылачы, мисалы үчүн ким бар ошо? Мына көп болсо 1-3 адам, 4 адам эле болот. Анын азыркы мисалы Ширшов көп эле элдин эмесине калып аткан адам болот. Ширшов Бакиевдин убагында эмес, ал Акаевдин убагында келген. Акаевдин убагында келген. Айдар Акаев менен дос болгон.
Андан кийин ошо Бакиевдин убагында да иштеди. Айым үчүн бир эле Бакиевге байлаш керек. Акаевдин убагында да жүргөн да. Мүмкүн баягы Максим Бакиевге байланыштырып же ушул сыяктуу болгон үчүн ошол фамилия аталып калды окшойт да. Балким. Сиз ошо Шишов боюнча дагы эмне деп айта аласыз эми? Мен Шишов боюнча эмне демек элем. Мен ал жигитти мындай жакындан тааныбайм, билбейм. Мен бир жолу гана ошо учактан көрүп калгам. Ушу Москвадан учуп келип атсак, ошо бир жигит газетабы, журналбы окуп отуруптур. Өз учактагы орундукта. Анан ошо менин жанымдагы кишилер айтып калды, мына Шишов деген ушул болот депчи. Мындай карасам, илберинки жөнөкөй эле мындай жигитти көргөм. Эми анын кийин угуп көрүп эле жүрөбүз. Бир топ схемаларды иштеткен, тиги бу деп. Анан эми мен колунан кармап албагандан кийин, аны менен аралашып жүрбөгөндөн, тааныбагандан кийин бир бетке айта албайм. Бирок коомчулукта ошо тескери пикирлер көп ал жөнүндө. Кече жакында эле коррупцияга шектелип кармалган саламаттык сактоо министри Алмукадыр Бейшеналиевдин кайра бошотулушу бир мындай кандай десек таң калтырбай койгон жок да кээ бир адамдарды, же болбосо сиз ушул боюнча кандай пикирдесиз? Мен дайыма айтам, биз бул жаатта ошо гуманизацияга кетишибиз керек да. Өнүккөн өлкөлөрдө адам укугу алдыңкы орунда корголгон өлкөлөрдүн дээрлик баарында күрөөгө бошотуу деген бар да, подзалог. Айрыкча экономикалык кылмыштарга байланыштуу ошол күрөөгөсүн төлөйт. Ошол сот аныктайт канча күрөө экенин коюш керек экенин. Ошо күрөөнү коюп, ал эркиндикте калат дагы, бирок сурактар, тергөө иштери жүргүзүлө берет. Биз ошого барышыбыз керек. Сөзсүз эле адамды эгер ал качып кете турган, андан да чоң кылмышты жаратып бере тургандай бир элементтер болсо, аны үй камагына эле чыгарып, же болбосо ошо биздин кылмыш жана тиги кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, балким ошол залог деген түшүнүктү киргизиш керек норманы. Бирок эми мындай анан ошондой кылып эле сурап тергөө амалдарын жүргүзө берсе болот. Будан мен мындай көп деле бир терс жакты көрбөйм. Бирок мисалы кээ бир коомдук активисттер, ошол эле Тилекмат Күрөөнов, айрым саясатчыларыбыз ошо саясий негизде да тандалма болуп калып атпайбы? Алар түрмөдө жатат дагы, анан кийин президентке жакын киши, мисалы үчүн Алмукадыр Бейшеналиев бошонуп кетип атат да. Анан бул жерде кандай болуп калат? Менимче бул жерде тандалма деген түшүнүк болбош керек. Эми ден соолугуна байланыштуу, эгерде ошондой саламаттыгы мындай зарыл дарыланууга же ошондой шарт түзүүгө негиз берсе, мен ойлойм, ким болбосун ошол үй камагына чыгарып деле тергей берсе болот. Алмазбек Атамбаев боюнча эмне айта аласыз? Эми ал киши боюнча Атамбаевди жеке мен же сиз эмес, коомчулук баары эле билип калды. Себеби дегенде көп жыл болду да ал кишинин абакта отурганына. Бирок ошол массалык маалымат каражаттарынан сиз экөөбүз окуп эле жүрбөйбүзбү? Ден соолугуна байланыштуу бул ооруканага дарыланып атат, бул оорукана көрүнүп атат деп. Менимче ал кишиге деле ошондой шарттар түзүлүп атат го. Кече жакында эле ушу жогорку кеңештин трибунасында айтылды да, экс-президенттерди мамлекеттик кайтаруу мамлекет тарабынан кайтарылбаш керек экс-президенттерди. Эмнеге кайтарып атасыңар? Ага өзүнчө төлөнбөш керек, бөлүнбөш керек, бюджетти экономдоо кылат деди да. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Биз эмне баш тартышыбыз керекпи экс-президенттерге көрсөтүлчү кызматтардан? Эми бул адамдык фактор менен өлчөнбөй турган нерсе да. Ким качан кандай адам президент болот, кандай иштеп кетет, бул башка сөз да. Анан мен ойлойм, экс-президенттерди кайтаруусу болуш керек сөзсүз түрдө. Эми аларды өтө деле чоң кайтаруу көргөн жокпуз. 2 адам кайтарып жүрөт. Ошо 2 адам андай деле көп
чыгымды талап кылбайт го да, эми эки адамдын жүрүшү жанында. Деги эле ушул эки экс президентибиз барго, ошолордун макамы бизге кандай татыктуу эле ошо эки экс президенттин макамы татыктуу деп ойлойсузбу? Эми бир күн иштейби, 10 жыл иштейби, экс президент деген статуска, макамга ээ болгондон кийин мен ойлойм ошондой күзөт жөнүндө сөз болгондон кийин ошо күзөт болуш керек, мамлекеттик күзөт. Каалайбызбы, каалабайбызбы, алар бизге жагабы, жакпайбы? Эми албетте, мисалы үчүн токтоло турган болсок, Роза Отунбаева эл шайлаган эмес. Бюллетенде фамилиясы да болгон эмес. Жөн эле референдум өткөздү, ошо референдумдун жазышкан өткөн мезгилдин президенти деп атайбыз деп. Кийин аны президент деп эле атап алышты да. Ал бул бардыгыбыз билебиз да, эч кандай Отунбаевага эл добуш берген эмес президент катары. Эми учур, кырдаал ошондой деп аташты убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Ошол ойдон калды. Эми аны бүгүн кайра козгоп бул маселелер көбөйө берет да. Ал эми Жээнбеков каалайбызбы, каалабайбызбы 3 жыл президент болуп иштеди да. Отунбаевга караганда Жээнбековго эл добуш берген да. Эл шайлаган. Мен ойлойм, бул түшүнүктөр мындай ар кайсы тараптан трактовка болбош керек да. Экс деген макамга татыктуу эле деп. Эми ким болуп бир күн иштесе дагы эми мыйзам деген мыйзам да. Мындай жогорку кеңештеги жакында болуп өткөн жаңжал аябай чоң элдин мындай көңүлүндө калды да, көңүлүн бурду десек болот. Анан кийин буга чейин мисалы 7-чи чакырылыш келерде айтылды эле да, өкмөт мисалы депутаттарды парламенттин айткан сөзүнө кылыбыз да кыйшайбайт деген сөз болгон. Анан бул эмнеден кабар берет? Ошо өкмөттүн сиздерге жасап жаткан мамилеси, ошол айтылган сөздөр чындап эле ошондой болуп жатабы да азыркы учурда? Биз укуктук мамлекетте жашап жатабыз. Бизде мыйзамдар иштейт. Аткаруу бийлиги жөнүндө мыйзам бар, жогорку кеңеш жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдардын чегинде бийлик бутактарынын ортосунда иш каалайбызбы, каалабайбызбы, мыйзам чегинде жүрүш керек. Бул башкы мыйзамда дагы, баш мыйзамда да ушундай талап. Жогорку кеңештин өзүнүн укуктары бар, жетиштүү. Болгону мурдагы жогорку кеңештен айырмаланып, өкмөттү куруу гана укугу жок. Эң башкысы көзөмөлдөө функциясы жазылып турат. Ушу баарына жетет. Жогорку кеңеш эч кандай бир чолок болуп калган жок. Ал ошол жерде депутаттардан жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Министрлер кабинети тоготпой койгон жок. Чакырсак келип атат, бүт бардыгы. Министрлер кабинетинин төрагасы баш болуп, орун басарлары, ошо министрлер кабинетинин мүчөлөрү, министрлер чакырганда келип жооп берип атышат суроолорго. Мен ойлойм, эч кандай тоготпостук жок. Тирешүү да жок. Эми ал тирешүүнүн кереги да жок да. Биз бири-бирибиз менен тирешпестен алдыга жылышыш керек, экономика өсүш керек, элдин жашоосу жакшырыш керек. Биринчи көрсөткүч элдин жашоосу жакшырыш керек. Эгерде бийлик бутактары өз ара тирешүү менен отурса, анда элдин жашоосу эч качан жакшырбайт. Тескерисинче, зарыл чараларды аткаруу бийлиги жасаш керек, аткарыш керек. Ошого жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алып бериш керек. Анан көзөмөлдөш керек. Ошол. Сиз буга чейин да ошо жогорку кеңеште бир айтканыңыз бар эле да, президент тарабынан же администрациясы тарабынан кээ бир мыйзамдар күчкө салынып эле өткөрүлүп жатат депчи. Анан кийин бул жерде кандай болуп калат? Ошо Кабминдин буйругун аткарууга мажбур болуп атабы депутаттар же кандай? Мен айткам, мынтип айткам. Элдин, өлкөнүн кызыкчылыгы жогору турган жерде ошого муктаждык болсо, элдин, өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн зарыл мыйзамдарды биз кабыл алып берип атабыз тездетип. Бирок тилекке каршы
ошо мыйзамдарды кабыл алуунун өзүнүн эрежелерин, жол жобосун, процедураларын бузуп, тездетип кабыл алып бергиле, бул суранып атат, ал суранып атат деп деген көрүнүш тилекке каршы өнөкөт болуп атат. Мындан кийин ага жол бербешибиз керек. Эшиктерди каккылап келбегиле, суранбагыла, бардык эрежеси менен болуш керек. Өзгөчө учурдан башкасы деген сөздү айттым. Антпесе, эгер бул өнөкөткө айланып кала турган болсо, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына эмес, кээ бир учурларда жеке кызыкчылыктар, бир жеке топторго кызмат кыла турган мыйзамдар кабыл алынып калышы мүмкүн да. Мен ошону алдын алайлы, мындай кылбагыла дедим да. Анан дагы бир сунушуңуз аябай мындай элдин көңүлүн бурган, мисалы баягы желектин өңүн өзгөртүү боюнча берген сунушуңуз. Анан ушул боюнча да кенен айта кетсеңиз, эмне, кандай ой менен айттыңыз эле, эл аны кандай кабыл алды? Мындай да, бул сөздү мен биринчилерден айткан жокмун. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, 30 жылдан бери, биздин желек кабыл алынгандан бери ушул туунун тегерегинде бир топ кайчы пикирлер болуп келатат. Болгону акыркы 1-2 жылда бир аз ошондой пикирлер азайып кеткен. Анан биз бир жерде ошо чыгармачыл адамдар менен отуруп, ошону түшүнгөн, баа бере ала турган адистер менен жолугуп отуруп калдык. Башка эле тема менен. Бирок сөз арасында ушул туу жөнүндө сөз болгонун айтышты да. Ушуну сиз айтпайсызбы, парламенттен айтпайсызбы, ушу өзгөртүш керек, ушундай сөздөр болду, тиги болду. Анан мен айттым, эмнени басым жасайлы десем, алар айтышты, мына сары бул күн карама болуп калган. Ошону эле ак кылып коюш керек, туу кызыл болуп калыш керек, түндүктө эле калыш керек. Болгону жана сарыны ак кылып коелу, кылып койсо болот деген сөздү айтышты адистер. Анан кийин мен угуп, мен да туура көрдүм да, ошондой сөздөр болуп келатат канча жылдан бери. Ошону дагы бир жолу талкуулап, балким коомчулук туура көрсө, ошо адистер менен коомдук талкуу өткөрүп, балким ошону сарысын ак кылып койсок, күн карамага окшобой калат деген мааниде эле айтылган. Кыргызстандын өнүгүүсү ушул тууга байланыштуу болуп кетет деп ишенесизби? Жок, эми мындай да. Мен ырымчыл киши эмесмин. Мен Алладан башка эч кимге ишенбейм. Бир Аллага ишенем. Мындай кээде ошондой турмушта учурлар болуп калат да. Мына азыр көп бизде эле эмес, көптөгөн мамлекеттер, бир нече мамлекеттер ошо ээн тамгаларын өзгөрткөн учурлар болуп атпайбы? Туусун өзгөртөт, гербин өзгөртөт. Бул жашоодо Курандан башкасын баары эле өзгөрөт да. Жогорку кеңеш жакында эми каникулга тарайт да, уже 1 жылдык эмеси бүтүп калбады. Анан ушул аралыкта эмнелерге жетишип, эмнелер жазады дегиле жалпысынан баа берип кетсеңиз, парламенттин салмагы кандай азыркы өлкөдө? Парламент катары өзүнүн милдетин аткарып атат. Мыйзамдарды кабыл алып атат, көзөмөл функциясын жасап атат. Балким кээ бир учурларда бир аз мындай жетишсизирээк болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда наоборот тескерисинче көбүрөөк болушу мүмкүн. Эмне деген күндө дагы парламент өзүнүн ишмердигин улантып атат. Парламент иштеп атат. Биздин 7-чакырылыш ишин мындай кызыктуу, татыктуу баштады деп ойлойм. 6 ай болду мына болгону, биздин ишке киришкенибизге 6 ай болду. Депутаттардын өзүнүн жеке деңгээлине кандай баа бере аласыз? Мен өзүмдүн кесиптештериме, депутаттарга ал мындай, бул мындай деп айткан мага жарашпайт. Себеби дегенде депутаттарга баа бермек түгүл, алардын сүйлөгөн сөзүнө бири-бирибиз комментарий бергенге укугубуз жок. Ар бир депутаттын өзүнүн ою бар, өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн тажрыйбасы бар, басып өткөн жолу бар, алган билими бар. Эми бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак болушу мүмкүн, бирок бири-бирибизге баа бергенге болбойт. Бул туура эмес.
Анан кийин сизди буга чейин мындай аркылуу тармактарда көргөнбүз да негизинечи. Анан кийин чындап ушу саясатка, чоң саясатка келип, ушу быйыл депутат болуп отурасыз. Анан саясатка келишиңиздин максаты эмне дагы? Мындан кийинки кадамдарыңыз кандай болот же кандай пландарыңыз бар дагы деп ушу саясат жагынан? Эми биз көп тармакта эмгектендик деп деле айта албайм. Эми албетте баягы мен өзүм кесибим экономист. Агрардык университеттин экономика факультетин бүткөм. Бирок ошо студент курагыман эле гезиттерге макалаларды жазып, ар кайсы темада. Анан ошондон таанылып, ошо студент кези менен эле ошо гезиттер менен кызматташып, анан ошо журналистика жагына ыктап ооп кеттик да. Анан ошо менен ошол чөйрөдө эле көп жыл иштедик. Эркин гезитте дагы, мамлекеттик гезитте да жетекчи болуп иштедим. Президенттин маалымат катчысы болдум, кеңешчиси болдум. Чоң телерадио компанияны башкардым. Андан кийин министрликти башкардым, министр болдум. Андан кийин 8 жылдай жеке сектордо жүрдүк. Ишкерлик менен алектендик. Жаңы телеканал түптөдүк, Ньютуны. Мындайча айтканда, саясатка кайра келүүгө ошо мезгилдин учурдун талабы болду го деп ойлойм. Себеп дегенде бардык нерсенин өзүнүн орду болот экен, өзүнүн убагы келет экен, мезгили келет экен. Анан өзүбүз ушу депутат болуп, ушу элдин көйгөйүн парламент трибунасынан чагылдырып, анан ошо коомго, элге иштей турган мыйзамдарды жазып, ошонун тегерегинде өзүбүз учур келди, ошондой иштер менен кайрадан ошо саясатка келип иштеп атабыз. Саясат бизге мындай өөн эмес да. Көнүп калган. Сизди мындай Камчок Ташиевдин, Кыдыр Шаевичтин досу катары билишет да көбүнчөсүнчү. Анан ошол жакын адамысызбы же ошол жакын адамы болсоңуз Камчок Кыдыр Шаевичтин ишмердигине кандай баа берет элеңиз? Анткени коомдо баягы парламентте окуядан кийин да көп мындай пикирлер, көз караштар, ар кандай нерселер айтылып жатпайбы? Эми биз учурунда ошол саясатта көп учурда чогуу бирге болуп келатабыз. Көп жылдан бери, бир 15 жылдан бери. Өйдөдө да бир болдук, Ылдыйда да бир болдук. Анткени менен мындай тыгыз байланышта, жакын байланышта санаалаш болуп, пикирлеш болуп келатабыз. Бул анткени менен бардык эле маселеде биз мамыр-жумур ушундай төгөрөгө төкүп келишип бирдей пикирде болобуз деген маанини туюндурбайт бул албетте. Себеп дегенде анын өзүнүн кээ бир маселелерде, кээ бир жагдайларга өзүнчө көз карашы бар. Менин өзүмчө көз карашым бар. Мен көпчүлүк учурда өзүмүн көз карашымы, оюму ачык, так кес айтып жүрөм. Ошон үчүн президентке да айтам, Камчок Кыдыр Шаевичке деле айтам. Бир мындай бир бөжүрөп, кошоматтанып, энди андай жок. Жеке мамилебиз жакшы. Бүгүнкү бийликтин саясатын колдоп, эриш аркак иш алып барып, жардамдашып, көмөктөшүп келатабыз. Ошол учурда кемчиликтерин дагы анча-мынча жетишпеген жактарында иштеген жерде кемчилик кетет. Баары эле жакшы деп айтышка мүмкүн эмес. Ошол учурларда мен так эле ачык эле айтып келатам. Мындай кемчилигинде эле жетишкендигин дагы. Анан мени тааныгандар, жакындан билгендердин бардыгынан сураса болот. Мен хандан бектен кайра тартпайм. Мен мүнөзүм ошондой. Ачык бетке айтам. Өмүрү бирөөгө кошомат кылган эмес. Анан бизде коомчулукта ушу бир жакшы жактарын айтып койсо эле кошоматчы, бир пактакор дегендерди табып алышты да. Ошолордун эч кимиси менин ким экеними, каерде кандай иштегеними билбей туруп эле жазып сүйлөй беришет да. Кудайга шүгүр, мен кайсы жерде иштебейин, мына баарынан сурагыла. Мен башымды тике көтөрүп жүрө туруп анчалык иштегем. Бир да жерде кемчилик кетирип, жасай албай, уят болуп андай болгон эмес. Анын ошол учурда коррупциялык схемаларга,
андай мындайларга такыр аралашпаганбыз. Ошон үчүн оюбузду ачык так айтабыз. Анан бизде ушу кемчиликтерди айтып сындаш оңой да. Анан ушу сындап эле кемчиликтерди айтса эле ал кыйын. Анан жакшы нерсени да айтыш керек да. Жаман деп эле жаман жагын айтып берсе, жаман жагына кете берет. Ошол учурда жакшы жактарын да айтсаң, жок. Эки тараптуу болуш керек да. Жакшысын да айтыш керек, жаманын да айтыш керек. Анан биздин коомдо ошондой бир группа, бир топтор бар. Ушу жалаң гана жаман жагын айтыш керек. Алар үчүн кемчиликтерди гана каалашат, күтүшөт да. Андай эмес. Бирок сиз кемчиликтерди айтып койгонго эркиңиз жетет да, бийликтин. Сөзсүз. Айтып эле келатабыз. Кайсы бийлик болбосун. Урматтуу көрүүчүлөр, биз политик берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Келерки кезекте жолукканча саламатта калыңыздар.